биринчи кадам бул жаңыртуу керек кадрларды, анткени бул эски адамдар иштей албайт. Жаңы стандарттар боюнча иллюстрация кылыш керек. Вано Мерабишвили менен жолугуштук Грузияга барып 1 ай мурда. Сүйлөшсөк, ал мынтет. Мен Кыргызстанга 4 жолу келип кеттим. Силердин бюджетиңер Грузиянын бюджетинен бир аз даже ашып кетет экен МВДнын бюджетине. Ошондо Грузиянын МВДнын ичинде пограничный служба, таможня, нацбезопасность, антикоррупционный комитет, өзү МВД, дорожная полиция. Алардын бюджети ошол МВДнын бюджети биздикинен аз, да, бирдей да почти. Ошондо орточо зарплатасы бул $700 да, ар бир. Ошондо кызыктуу суроолор пайда болду сразу. Бюджетти карап, кичине изилдеп көрсөк, где-то биздин бюджетте эгерде иштеп жаткан сотрудниктердин санына бөлсөк, $1600 түшүп калат экен бир адамга да. $600 май болсун, ок дарысы болсун, жана башка болсун, $1000 акы кетти да. $1000 зарплата уже ала алат экен биздикилер. Бирок МВД менен сүйлөшүп баштасаң, алар бизге кайра айтып атышат, жок, бизге көбүрөөк акча керек депчи. Бизге жетишпей атат. Эстонияны карагыла, миллиарддаган акча керек деп атышат. Реформа жасоого негизги тоскоолдук акча деп атышат биздикилер. Биздикилер ошентип атышат. Акча анан бизге жанакы саясий эрк жетишпей атат. Биз өзүбүз баштаган мындай айтышты да бизге даже. Шамшек Мамыров байке менен сүйлөштүк. Ал айтып атат, мынакей концепциясын көргөздүк. Концепциясын карасак, чын эле Эстония, чын эле Грузия, чын эле Эстониянын, Грузиянын принциптери жазылган. Чын эле аны кабыл алса, биз азыр чыгып айтып атабыз. Алар болсо 2006-жылдан бери ошону айтып атыптыр да. Бирок иш жүзүнө ашпайыптыр вообще. Иш жүзүнө барбайыптыр. Бир да кадам жасалган жок да. Ал эми кадамдар болду, акырынан киргизишти, бирок кандайдыр бир толугу менен аткарылды деп айтууга качса болот. Биз азыр премьер-министрге кайрылып жатабыз. Анткени премьер-министр бүт толук укуктар бар. Ошол реформа кылыш үчүн азыр мына Бабанов шайланып премьер-министр болду. Биз ошол ал 3-4 айдын ичинде реформа кылыш керек. Болбаса анда элдин ишеними жок болот. Эмне үчүн ошо уже 10 жылдан бери реформа болуп жатат, эч кандай натыйжа жок. Анткени МВД өзүн өзү реформалап жатат. Ал өзү кантип өзгөрсө, өзү ыплас болсо ал кантип өзүн өзгөртөт. Ошол үчүн биз ошол көз карандысыз комиссия түзүлүп, ошол комиссияны премьер-министр башкарсын. Ошол премьер-министр жоопкерчилик алсын. Ошондо бизде мүмкүн бир натыйжа чыгар. Бир четинен менин оюм боюнча азыр өкмөт саясий эрк көрсөтүп туруп биз мындай кылабыз деген бир жол бар да, Грузиянын жолу. Экинчи жол бул эл өзү даяр болсо да ал нерсеге. Вано Мерабишвили менен сүйлөшсөк, кантип кылдыңар ушул реформаны десек, бул жерден эң жөнөкөй болду дейт. Биз деген барып туруп эл менен мынтип сүйлөштүк, тигинтип сүйлөштүк, тиги семинарга чыгардык, бул семинарга чыгардык. Акырында келип туруп эч бир жыл бир да жылыш болбойт экен деп ишенип туруп, бир күндө баарын айдап салдык дейт. Бир күндө 15 000 кишини жумуштан алып салдык дейт. Ошондо комиссия жыйнап туруп, американский стандарт уже даяр болчу дейт, бизде бар болчу, биз уже ала менен макулдашканбыз. Ошол 4 ай ичинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, окутууларды жүргүзүп, аттестациядан өткөрдүк дейт. Ошондо 17 000 кишини айдап туруп, кайра 3 000 кишини алды. Анын ичинде берки МВДнын эски сотрудниктери аз болду. Көбүнчө Азиз айткандай, бухгалтер, юрист, экономист, спортсмен, жанакы эме, инженер, ушундай балдар келип, экзаменден өтүп, физикалык спортсмендики күчү чоң, анан өзүнүн логикалык ой жүгүртүүсү чоң да. Ошол балдарды алып туруп, үйрөтүп туруп иштетип баштады. В основном дорожный полицияда бир да мурунку сотрудник МВД жок дейт. Анан мага мындай деди Вано Мерабишвили, күлүп атат да. Азыр бизде дейт, таксисттердин 50% бул мурунку милициялар. МВДнын жумушун ким баалайт? Бул эң чоң маселе. Мисалы Эстонияда полицияны эл баалайт. Алар атайын сурамжылоо, көз карандысыз сурамжылоо өткөзүп, мисалы Эстонияда 87% ишеним бар полицияга. Грузияда 88 жогору да. Мисалы эл аралык республика институт сурамжылоо боюнча 15% бизде ишеним. Калган ишеним жок, милицияга ишенбейт. Калганы жок. Калган 85 ишенбейт. Эми биз ошол стандартты киргизсек, МВДнын жетекчилер ошол сурамжылоо аркылуу ошол элдин ишеними боюнча бааланса, мисалы 3 жылдан ичинде ишеним 70%га жетиш керек. Жетпесе анда жетекчилер кетиш керек жумуштан. Анда эмне кереги бар ишеним жок болсо? Ушул сунушту бердиңер, Ошол сунушту бердик. Рахмат.